сыгандар мени нападение кылып мен мукташып камерамды сындырайын деп бирөөсү чачымды жугулду даже корейский. Мен кыргыз эмесмин, мен бияка байланып калдым, сыгандар мени мойтип документтеримди алып койгон, аябай бир күндө 10.000 табам дейт, антип кайра сурапчы. Ушу бир бутумду деле ушулар кылган дейт, кесип салышкан дейт, атайында сындырып салышкан дейт, чтоб мындай бизнес кылыш үчүнчү. Заберите меня, помогите мне деди да. Анан чынында эле жардам бергим келди. Чын, анан бирок ойлоп көрсөм эми сыгандар учуп келди. Мага нападение кылды. Ал колуңду ал депчи. Сен эмне буяка тишип атасың? Биз буларны уход кылып карайбыз. Сен эмне карайсыңбы муну депчи. Мен оюм кандай болду? Документтерин алып берип, баягы кырылар үйүнө киргизип койсом бул Аллахтын ыраазычылыгы үчүн депчи. Тиги эмени сүрөөлө алып кетип калыштын айбыла. Жанагы кореецти ал ыйлаган бойдон камерага тартып алганда ыйлап айтып бераткан барынча анан эметип атпайбы сыгандар делечи. Бизде шеф бар. Анын мунун баарын көрсө, Алтынай тебе не жить дегендей кылып айтты да, короче. Бул тим эле коюңузчу деди да, короче. Коопсуздугуңду. Анан мен видеонун баарын чыгаргым келди, описание менен өлө жазып монтепчи, ызаланыпчы. Ушундай болмок беле, машина алып бердим дейт, үйүн канча килограмм алтын толтуруп бердим дейт, сыгандар алтын ташып өрткөн да. Анан ремонтун кылып бердим дейт, мунусун кылып бердим, көп нерсесин кылып бердим дейт. Анан последний контракт эле, контрактын үзбөй эле мени жөн эле эме кылып баягындай раб кылып иштетип атат дейт да. Суукта, кышында дейт. Üşüйсүңбү, ишиң жок дейт, орто коюп коет дейт. Акча кечке чейин 10.000 ден ашык чогулуп калат дейт. Күнүгө апарып берем дейт. Кайта эртесин уштап келет, кайта ушинтем дейт. 6-да келип таштайт